жаштар көп катташат да мага. Анан өткөндө бири көчөдөн эле мага агай бир суроом бар эле жооп берип коесузбу дейт. Мейли, эмне деген суроо? Кандай кызга үйлөнсөм болот дейт. Анан мен эмне деп жооп берем? Жакшы кызга үйлөн дедим. Агай жакшы кыздар жок болуп атпайбы дейт. Кандай кыз керек өзү сага? Мындай турмушка даяр кыз керек болот атат агай дейт. Эми мен айтканды кыла бересиң белем, сөзсүз кылам агай дейт. Анан мен анда 80-деги кемпирге үйлөн дедим. Неге дейт? Турмушка даяр. Нерге тийген, төрөп да көргөн, таяк жеп да көргөн, кайненеге да кызмат кылган, кир жууганды да билет, турмушту баары жокту билет. Бул даяр турмушка дедим. Аң таң болуп эле туруп калды. Агай, жөн айтсаңыз дейт. Эмне деп айтайын? Ким турмушка даяр болсун? Анын үстүнө 18 жашта, 19 жаштагы кыздар кантип турмушка даяр болот? Булар атасыныкынан кир жууганды үйрөнөт, тамак бышырганды үйрөнөт. Болду. Анан сүйүү деген сөздү угуп калган, башка эмне? Калганын эри тарбиялайт да. Ошон үчүн Аллах Таала эрди имам кылып берген. Эгер колу тийбесе, кайненеси тарбиялайт, эгер кайненеге чыда деген тарбия болсо. Мен ойлойм, бир да кыз турмушка даяр эмес. Даяр болушу мүмкүн да эмес да. Сен ал турмушка чыкпаса каяктан даяр болсун? Турмушка чыгып, даяр болгондо анан бейишке кетет. Коз ачылып карап туруп, агай мен аябай көп кыздарды даяр эмеске деп анда чыгап койдум эле дейт. Мына ушундай. Өзүнө ишенген эркек даяр кызды издебейт. Имандуу кызды издейт, турмушта тарбиялап даярдайт.